Ооз ачар маалда инспекторлор Бишкектин борборунда унааларды четинен токтото баштады. Мындайда кыжаалат болгон айдоочулар адистер жолдон сак болууну эскертип, жылуу сөз айтып, белек бергенде жүздөрүнөн жылмаюу орун алды. Ниет кылган нерсең Кудайым орозо учурунда жеткирген аракет кылат да, ошого жетишем деп кетип аткам, аз көрүп абдан кубандым. Орозо болуп бардыгы үйүнө шашып аткан учурда айтып эскертип аткандар туура эле деп ойлойм, бардыгын туура эле кабыл алгам. Буга чейин деле сак айдайбыз, мындан кийин деле сак айдайбыз. Орозо айында муфтият өкүлдөрү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер Бишкекте эмес аймактарда дагы кеп кеңешин айтып, ооз ачар маалда азык таратып жатат. Жөө жүргүнчүлөргө дагы кеңештер берилди. Жол кырсыгы абдан көбөйүп кетпедиби? Ошого өмүр аманат деп ушул иш-чараны уюштуруу максатында Азирети муфтий буйрук чыгарып, Кыргызстан боюнча бардык аймактарда азыр уюшулуп атат. Элге мына орозонун дагы бир касиетин көргөзөлү, адамдардын бирине болгон мындай жарык маанай, ошону менен бирге бирибизге белек берүү, адамдардын жүрөгүнө сүйүнүч киргизүү, ортодо ынтымакчылык, биримдик деген максаттар бар да эми булардын аркасында. Ошого буну уюштуруп атабыз. Инспекторлор менен дин кызматкерлери тыгыз кызматташып иш алып барууда. Мечитке барган айдоочулар унааларын көчө бойлой туура месерге токтотуп кетип, тоскоолдуктар жаралууда. Бул багытта дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Бул гана иш-чара эмес, ар бир жума күнү күндө таравих намаздарында ошо имамдар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында ошо мечиттерде келген жарандарга баяндарды айтып берип жатышат, ошо жол кыймылын сактагыла деп жарандарга жеткирип жатышат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча жыл башынан тарта 17 мартка чейин Кыргызстанда 1173 жол кырсыгы катталып, 82 адам каза болду. Дагы 1,5 миңден ашык киши жаракат алган. Жол эрежелерин сактоо тууралуу түшүндүрүү иштери байма-бай жүрүп турат. Мекеменин маалыматына ылайык, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жаракат алгандар 8,5%, каза тапкандар 24,1%га азайган. Уланбек Тиханбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.